Assalamu алейкум, урматтуу замандаштар. Мына бир жумадан кийин кайрадан жолугушуп отурганыбызга Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк. Элибизде тынччылык, токчулук болуп турсун. Мына азыр жаз жарыш, күз күрөш деген болуп, мына жазында баарыбыз жүгүрүп, талаалардын өзүбүздүн ар кимибиз мына ошо Алладан тиленип, бир жакшы нерселердин баарын тигип, бак тигип дегендей өзгөчө. Мына бул жашоодо бак тигип койгонун бейишке бак тиккениң деп айтылат экен. Ошон үчүн келиңиздер, айлана тегеректин баарын жакшынакай кылып, сугарып, чөп өстүрүп, бак өстүрүп дегендей колубуздан келген. Ар бир бак өсүп келатканда мына ошол жалбырагы жакшынакай болуп, жапжашыл болуп чыгып келатса, эгерде ошону өз колуң менен тиккен болсоң, мына ошол өсүмдүк өскөн сайын ошону менен кошо өсүп, ошону менен кошо рахат аласың. Мына жаратылыш менен айкалышып, биргелешип жашайлы деген ошондон экен. Келиңиздер анда. Жүзүңүздөрдө жылмайы болсун. Борончу шоу программасын кайрадан улантабыз. Биздин көрсөтүүгө өзүңүздөр күбө болгондой дайыма ар тараптан таланттар келет. Бүгүн өзгөчө көңүлүңүздөрдү, маанайыңыздарды көтөрө турган, эскини эске салып деп айткым келет. Себеби дегенде, бүгүнкү көрсөтүүдө аккордеондун коштоосунда мына 4 азамат жигит келип, сиздерге ар өзлөрүнүн өнөрү менен ар түрлүү мурдагы ондордон, азыркы ондордон дегендей ырдап сиздердин көңүлүңүздөрдү ачып, ошондой эле өздөрүнүн чыгармачыл жолу менен бир аз баарлашып отурабыз. Бүгүн бизде конокто жакшы көргөн Кытайдан келген биздин кыргыз бир тууганыбыз Ишенбек Муктар уулу. Ошондой эле жаш жеткинчек чыгып келаткан мынакей ырчы жигиттерибиз Бек Медетканов менен Досумбаев Эрлан жигиттерибиз бүгүн конокто. Сиздердин кол чабыңыздар менен алдыга конокторубузду чакыралы. Эми улуусу сулуусу аккордеон ордосунун жетекчиси болуп аткан Имаш, Имаш агайыңар менен биз илгертеден бери кыргызча айтканда кыз кесибизден бери доспуз. Илгери Чубак Сатаев агабыз аркылуу ошол мен Чубак Сатаевдин жанында ырдап жүргөндө Имаш жигит менен таанышып, ана мен өзүм кичике болгондуктан мындай кебетesi чоң болгондор эле байке дей берем да. Анан кийин мен жакынкы эле убакытка чейин Имашты байке деп жүрө берсем, брачка экен да. Кийин билип калып аябай сүйүп. Үн чыкпай мени байкелеп жүрө бериптир да. Кош келипсиңер анан. Имакем өзүңдөн баштайлы. Мен бир сыйра башын айтып койдум элге. Ошол чыгармачылык чүкеңден башталды деп атпайсызбы? Ошондон бери бир аз божурап берем. Жалпы бир аз таанышып алалы дегендейчи элдер менен. Учурашып биякта карап. Жакшы, саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Жана ошондой эле сиздерге дагы салам, жалпы жааматка, ошо ишиңиздерде ийгилик. Эми жакшы нерсе, бул көрсөтүүнү элдин баары көрөбүз, кыргыз деп жүрөгүбүз ооруйт, кыргыз деп жүргөнбүз. Ушу бала кезден баштап ушу аккордеон менен Чубак Сатаевдин окуучусу болуп, Кудай буйрса тамадада болуп кеттик, кийин музыкантта болдук. Анан өзүңөр айткандай бука чын-чынында комуз менен аккордеон бул кыргыздын үрп адатын, салтын деген негиздөөчүсү болуп калды деген ойдомун да. Анткени ушу мен төрөлгөндөн башталып биздин жети атабызга чейин эле ушу Кырсызбай атабызга чейин аккордеон менен кыргыздын ырларын комуз менен, аккордеон менен коштоп келген да. Анан ошондо кыргыз деп жүрөгүбүз ооруп, мен бир 15-20 жылдан бери жүрөгүм ооруп жүрчү эле 2 жылдан бери өзүмдүн максатыма жеттим да. Анткени ушу аккордеончуларды бир башын бириктирип, мен деген кыйын, мыкты огончуларды, аткаруучуларды 12 бала ордодо. 12 баланы бир эле айылдан кылган жокмун. Ошо бүт Таластан бар, Нарындан бар, Көлдөн бар, Оштон бар, Чүйдөн бар дегенде баардыгы огончу, аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкерлери бар. Ошолордун баары анын максаты ушу кыргыздын өзүнүн бир жакшы ырларын, аккордеондун коштоосундагы үй тойлорду, азыр элдин баары эле сиз айткандай эстрададан качып калбадыбы? Даңктуктан качып эле баягы бар эле живой аккордеон менен, комуз менен деп сонун болуп үйдө өткүзүп калышты чоң. Жандуу үндөн кадырын биле башташты. Кадырын биле башташты. 50 жылда эл жаңырат, 50 жылда ыр жаңырат деп ушул аудан жүрөгүмдү ооруп жүрчү эле мен деген балдарды Кудай буйрса аккордеон менен баарын башын бириктирип, тиягы Кытайдан баштап башын бириктирип 15-20 жылдан бери чогуу жүргөн балдардын баарын чогулттум да.
Кудай буюрса жакшы результаттарын берүүдө. Bunun максаты ушу кыргыздын аккордеонун таланттарын чыгаруу. Бу жерде эч кандай бирөө андай эме жок. Ушу чыгармачылыкты өстүрүү, жардам берүү. Мындай офис сыяктуу же болбосо тыйын алып, же болбосо тыйын берип, ушуну андай жок. Бу жерде ынтымак. Аккордеончулардын ушу ар бир областтагы балдардын мыкты чыккандардын ортосунда ынтымак, чогулмай, аккордеон чыгармачылыкка жардам бермей, анан бир ушундай касиеттүү менен эле аккордеончулар ордолор чогулду да. Анан ушу балдарга да чоң рахмат. Ушу мен деген балдар немистин бир окумуштуусунун сөзү бар, мен кыргызча которуп койдум эле. Сен өзүң кыйын билген кезде, анда сен кыйын адамдардын арасында жүрсөң, мен сени ойлойм кыйын экен деп билем деп. Мен ойлойм ушу жанымда отурган балдар, же аккордеон ордодогу балдар ушу менен дагы кыйын жакшы адамдар, мыкты адамдар деп. Силер дагы мынакей жакшынакай адамгерчиликтүү инсандардан деп ойлойм. Ошон үчүн чыгармачылык кыргыз болуп жаралгандан кийин, кыргыз болуп кыргыздын ырларын, кыргыздын тилдерин, дилин, үрп адатын, салтын козгоп эле жадырап жайнап жүрө берсек. Ошон үчүн башында эле Чубак Сатаев менен чогуу баштагам дейбиз. Анан ошо арба ыраазы болдум, алар ыраазы болсун, ушуну айтайын дегем. Ушул даражага жетип таза тоонун чокусуна жеткен жокмун, бирок ушул эл таанып, элди каарлап жүргөнүм, Казакстан элге кызмат кылып, эл батасын алып жүргөнүм ушу Чубак Сатаевдин да бир жардамы абдан көп болду да. Себепчи? Өзү себепчи болду. Себеби өзүң деле досум көп болуп жүрдүң. Ошол убакта 86-жыл, 85-жылдан баштап эле жетелешип эле Чубак Сатаевди үйрөп күзгө отурускуп үйрөтүп эле, мунун Азакен Рахматовго күзгө отурускуп эле, үнүң жакшы экен, ырдайсың, окушум деп эле жетелеп эле барган сайын чайка менен барып эле келип эле ушинтип эле ушунун касиети жакшы болду да. Анан ошо менен эл болуп, ошо чугаң ырлары менен жакшынакай тилек ниетте ушул жакшынакай балдар да ошондой өссү экен дейм да. Биздин аркабызда бир иш калыш керек да. Жөн эле келип кетип калбай, ошол аккордеон ойнодуңбу, үйрөндүңбү, башкаларга үйрөтүп, же болбосо совет берип, кеңеш берип, балдар өссө, кыргызды көтөрүлсө кичине. Анан ошо менен азыр мынакей эмне болуп атат, бир тойлорду кафеге, эстрадага болуп калды эле. Азыр үйлөргө чакырып атат. Ошол эле эмеде үйгө тамада, үйгө аккордеон иштеп, балдардын баары эле иштеп, жакшынакай татынакай жети дубанда иштешип атат да. Рахмат. Демек азыр кайра кайрылабыз. Себеби дегенде дагы сүйлөшө турган алда көп эме бар, убактыбыз бар, буюрса. Биздин эми кыргыз эли өзү маданияты, өзүнүн үрп адаты бар, каада салты бар. Ошон үчүн башкалардан айырмаланып, азыраак калк болсок дагы жок болуп кетпестен, ушул кезге чейин келип атабыз да туурабы? Кылымдар боюнча. Анан кыргыздын өзүнүн каада салты демекчи улуудан баштайлы деп чечтик биринчи. Анан экинчи мына алыстан ат артып, мазар басып келип, ушул жерде биздин Кытайга барып калганда, Кытайдын кыргыздар менен сүйлөшсөк, бир тамашөкө жигит бар экен, ал мынтип айтат. Манастын чыныгы, баатыр урпактары бизбиз деп тамашалайт анан. Эмнеге десе, биз көрдүңөрбү мына Кытайларды кубалап келген бойдон тияка кетпесин деп ушул жерде турабыз. Чек-арада. Анан мына силер болсо кийин эме болгондо качып кетип калгансыңар, бияктан депчи, Кытайдан качып кетип калгансыңар. Могу нарындыктар кичине бизге жакыныраак болуп калганы кичине баатырраак. Анан нар жактагылар коркогор экен, наргызда качып кетип калыптыр депчи анан. Азыр жагдай кандай болуп калды, келгениге канча болуп калды, кайра барганга шарт болуп атабы? Өзүң кандайсың кыскасы? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсызбы, Орончу байке? Эми биринчиден мына ушул бир жылдан бери аккордеончулар ордосуна кошулуп ушинтип кыргыз элинде жакшы телелерге, радиолорго чыгып жүргөнүм абдан сыймыктанам, чынын айтканда, сүйүнөм, абдан жакшы. Мен келгениме 2006-жылы келгем. Ошондон бери Караколдо окудум, Көлдө. Андан кийин Бишкекте консерваторияны бүттүм. Анан азыр эми буйрук экен. Туздан буйрук, анан ошол Кыргызстанда жашап калдык азыр. Үйлөндүңбү? Үйлөндүм, ооба. Бияка келип үйлөндүң. Буяка келип үйлөндүм. Тияктан деле бирөөнү ала келсең, ада эле сүйүнөт эле. Мен өзүң келип бияка үйлөнүп алат, тияктан кыздарды деле алып келип, аны да кубандырып дегендейчи, сагынып жүрсөң. Бир шекериңизди сооңуз да, бир ушул убакыттан пайдаланып, ишенимди бир уктап коелу. Анткени кечөөнү мурда эркек балалуу болду. Буюрса Кол чаап калды. Өмүрүн берсин, өмүрүн берсин. Азамат Манастын тукумдарын мына
баатыр тукумдарын өстүрүп аткан турбайсызбы, Кудай буюрса. Кандай дагы эмне жаңылыктарың болот да чыгармачылык? Ошол келгенден бери жаман болгон жокпуз. Кыргыз эли бизди маңдайыбыздан сылап жакшы окутту, билим берди, анан үйрөндүк, окудук. Анан азыр эми билим берүү тармагында иштеп жаткан учурум. Бишкек шаарыбызда креатив таалим билим берүү комплекси деген мектепте музыкадан сабак берем, иштейм. Анан азын оолак ырларды, бирин-экин ырларды жаздык. Себеби мен тигил жакта жүргөндө эле абдан суктанчубуз да. Кыргызстандын аккордеончуларына, Кыргызстандын ырчыларына абдан суктанчубуз. Мен жатып алып укчубуз, күн түнү жатып алып укчумун мен. Рыспай Абдыкадыров, Асангали Өзгөчө Рыспайды жакшы. абдан жакшы көрүшүп, баалашат, абдан жакшы. Радиону укчубуз, ошентип жүрүп анан буйрук экен, анан келип Кыргызстанда жашап калдык, окуп калдык деген. Баары бир эркин жашагандын жакшы экенин сездиң да бияка келгенде, туурабы? Хансуулар тиякта баары бир деле өзүнүн эмесин көрсөтүп, мыйзамды заң деп коебу? Закон. Закон да? Алардын заңы күчтүү эмеспи? Айтылды, бизге окшоп кайра сүйлөшүп мындай кылып койсо болобу деген нерсе болбойт да ал жерде. Айтылды, ошол гана болуш керек. Законга ушундай тартип менен жашап жүргөн кишиге бияка келгенде жеңилирээк эле болсо керек да, эч ким кояй дебей. Жок, башында көнө албай жүрдүм топко чейин. Эч ким кой дебейт экен деле. Себеби тигил жакта эми Кытайда ошончолук көп элди ошондой тартип менен башкарса кыйын да. Башкарыш абдан оор. Анан биз саат 7-де туруп 8-де ошо сабак жумуш башталып дайыма. Анан түшкү 12-де түшкү тамакка кетебиз. Саат 2-де кайра башталчу да. Анан ошого көнүп алып мен келгенде көнө албай жүрдүк бир топко чейин. Мындай буяктын ырга немесине түшө албай жүрдүм да Кыргызстан. 12-ге чейин уктаган. Анан кийин көнүп, азыр мен деле ошо местный кыргыз болуп калгам. Жылуулук дүйнө сендеги жүрөктүн кылын термеди сүйүүнү кайдан сезмекмин эй сүйбөсөм эгер мен сени көркүңө жоктой теңдеши көңүлдүн сүйгөн эркеси бакытты кайдан сезмекмин эй байкабай калсам мен сени жүрөктүн сезбей арзусун турмуштун баспай ашуусун өтмөкмүн сени көрбөсөм эй өмүрдүн сезбей таттуусун өтмөкмүн сени көрбөсөм эй өмүрдүн сезбей
sezbey, ömürdün sezbey tatlısun. Yaşonun sezbey tatlısun. Anam söyle. Ya iyi. İşlerin kандай oladı? İşler bayağıdayla. Ulu balam үйленейин деп атпайбы? Ана сокодон акы квартира алайын десем эле тиги кыйынтык бир жетпейт анан эмне кылайын деп сага кеңешейин деп келгем ошол. Катып кутуп койгонуң бар деп. Мага чалып көрчү. Борбор курулуш. Борбор курулуш компаниясынан өзгөчө сунуш. Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү батир студия болгону 911 миң сомго бартер жана мөөнөтүн узартып төлөө шарттары каралган. Бак Дөөлөт бул жогорку стандарттарга ылайык курулган. Жайлуулуктун бардык талаптарына жооп берген заманбап турак жайы. Курулуштун аяктоо мөөнөтү 2019 жылдын декабрь айында. Менчик батир жөнүндө кыялдануунун ордуна ал батирде жашай турган убакыт келди. Азыр эми бияка дагы бир ырчы жигитибиз Бек Медатканов деген азамат жигит отурат. Мына молодой, красивый, биздин бала кезибизди, жаш кезибизди көрүп, маша көздү карап, чачыбыз агарып кеткенден кийин карап элестетип койдум да, мына молодежь, Бизде ушу бир кезде баягы Чубак Сатаев менен жүргөндө ушул Бектей болгон возрастта болуп жүргөн кезибиз болчу. Эми экөөбүз чачыбыз агарып калса эмне ийбейли, кыргызда мындай сөз бар. Алтын башка чыдабаган акмак чач деп коет. Башыбыз аман болсун. Баш аман болсо ал чач агармаксың түшүп деле калат. Ассаламу алейкум, сизге дагы жөнөкөй кандай жакшысызбы? Алейкум ассалам. Мен өзүм тааныштырып өтөйүн. Талас областына караштуу Бак Ата районунун Ак Дөбө деген айылында туулуп өскөм. Чыгармачылыкта 9 жылдан бери билим алып, училищаны окуп бүттүм. Андан кийин улуттук консерваторияны аяктап, азыр иштеп турган чагыбыз. Азамат. Өз негизи таластыктарды конокко чакырганда эки-үчөөнү бир столго батырыш кыйын экен да. Булар момундай болот. Ошон үчүн анан Кытайдан келген кыргызда кошуп коелу дейт. Ал мындайраак боло турсун деп ортосунда мындай тамаша. Кандай чыгармачылыкта эмне жаңылыктар болуп атат? Аккордеон менен тойлорду ушул жагын айтайынчы. Эме уккандар, билгендер анан кийин ырыңды угуп да анан ой ушу жигитти тойго чакыралы десин деп. Мен акырын билдирбей эле ушинтип реклама кыла берем, байкатпай. Мен жетекчим урушпаса эле болду иши кылып. Кандай эмне кылып атасың? Тойлорго кандай болуп атат? Жакшы, ушул Эшенкул Барпиев деген агайдын колунда тамадалык мектебинде окуп. Аны да окуп чыктың, Ошол жерде аны тамадалыкта кызмат кылып, андан кийин аккордеон менен Эрлан досум экөөбүз аккордеон комуз кылып көп тойлордо кызмат кылып. Экөөңөр чогуу дагы барып каласыңар. Чогуу да көп жүрөбүз. Тойлорго барганда Эрлан экөөңөр канчага барасың? Эң эле жаман суроо ушул да, бирокчу. Биз кыргыздар тууганчыл болобуз, мейман дос болобуз, анан тааныштар болот, чакырат, кээде бекерден $200 чейин. Багындырып жүрө бергиле азыр, жашсыңар. Анан ошонун кийин эмеси келет. Эми келиңиздер. Имаш досум дагы бир аккордеон менен чыгарма тартуулап койсун, Тектири сазай тебиши ойно түрдө каз. Тең туж сагынаса, тегерене текен өзүдөн жан. Кайдасыңар тең туш балалар, тең туш кыздар, кайдалар? Мен силерди эстегенде тегерене көз жандаш. Келгилечи чоғылуға, құмар жазы олтыруға, ансызы деле құрбылар өмірам. Құрбылар өмір азам.
Kurbu sazay kubuşu oynatırdı kaş. Kurbu sakınsa koyulat eken o gözüden yaş. Kaydasınlar kurbu balılar, korba kızları kaydalar. Meşilerdi estegeninde tegeren et gözden yaş. Gelgileçi çoğluğa, kumarcaz olturuğa, ansız dele kurbular ömür al. Kurbular, ömür azay, ömür azay, ömür azay. Anam söyle. iyi. İşlerin qanday boladır? İşler bayağıda эле. Улуу балам үйлөнөйүн отпайбы? Ана ошондон акы квартира алайын десем эле тиги тыйынтык бир жетпейт, анан эмне кылайын деп сага кеңешейин деп келгем ошол. Катып кутуп койгонуң бар деп. Мага чалып көрчү. Борбор курулуш. Борбор курулуш компаниясынан өзгөчө сунуш. Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү батир студия болгону 911 миң сомго бартер жана мөөнөтүн узартып төлөө шарттары каралган. Бак дөөлөт бул жогорку стандарттарга ылайык курулган. Жайлуулуктун бардык талаптарына жооп берген. Заманбап турак жайы. Курулуштун аяктоо мөөнөтү 2019 жылдын декабрь айында. Менчик батир жөнүндө кыялдануунун ордуна ал батирде жашай турган убакыт келди. Эми Ирлан деген инибиз отурат. Досунбаев Ирлан. Канчага барасың деген сөздү жаман көргөн жигит. Ирланга сурабай эле жөн бергиле. Кандай анан Ирлан? Жакшы, өзүңүздөр кандай? Айт арманыңды дегендей. Мен өзүмдү тааныштырып кетейин биринчи. Ошо ат баштан башка аңдайынан болом. 9 жылдан бери окуп атам деп атпайбы? 9 жылдан бери мен бүтө албай атам да, ошо эки мекемеге, эки окуу жайга кирип, экөөнү тең бүтүрө албай койдум. Катыраак. Кудайым буйрса, бүтүрөлү деген ниет бар. Ошо Имашкеге рахмат, группаны ачып, баарыбыздын башыбызды чогултуп, ушу кишилердин арасында жүргөнгө сыймыктанабыз. Арабызда жакшы оончулар бар, аткарчылар бар. Азыр жөн эле мындай микрофон менен ырдап атат, бирок ошо мындай живой аккордеон кошуп же живой комуз кошуп, ошо менен чогордаса кандай болот деген ошондой. Түшүнбөй калдым. Баягы эме деп атат да, музыкасы кетип аткан учурда азыр минусовка жазып атат, аранжировка жазып атат. Ошону комузду кошкон сыңарындай. Минус башка инструменттерди жаздырып коюп, минусовкасын койдуруп коюп, ошого үстүнөн аккордеон менен ойноп, комуз менен кошуп, жакшы. Ырдаса. 9 жылдан бери ушуну ойлонуп жүрөм. Бектин дагы бир үнүн угуп койсок жакшы да, туура? Кандай дейсиң? Атайын конокко келгенден кийин гана Бекке бир кол чаап коелу. Kıynadım, men azapka salbadыңбы? Menimi kim kaytamın armanımdı? Jün gana muameleliş bolup жүрүп, sezbep min seni suyup kalganımdı. Jün gana muameleliş bolup жүрүп, sezbep min seni suyup kalganımdı. Жүрүсümda bir sen üçün kүйüp canım, tağdırım ıra körбөй seni mağam. İkimiz bilbeyim nege bölünüştük, gül açıp kel atkanda жаңы kanam. İkimiz bilbeyim nege bölünüştük, gül açıp kel atkanda жаңы gana, жаңы gana.
кетер албай элесиңди жүрөгүм унута албай бир өзүңдү күндө мен үмүттөнөм жолуң карап алтыным бир кайрылып келесиңби дагы эле үмүттөнөм жолуң карап алтыным бир кайрылып келесиңби жөн гана мамилелеш болуп жүрүм сезбепмин сени сүйүп калганымды ай калганымды азыр мына төртөөңүздөр аккордеону жок эле акапелла деп коет го бизде бирөөңүздөр бир үндү алып бирөөңүздөр бир үндү алып туруп бир эски ырлардан бир куплет ырдап көрбөйлүбү мисалы элдин баары билген мисалы деп кайсылар Саңгали агабыздын кайдасы деген биз жүргөн айлуу түн кайда деген ошол аябай оңойдо болот өзүңдөн секет болоюн көрүнүп койчу бир кайра көзүңдөн секет болоюн көрүнүп койчу бир кайра мына эми карагыла жигиттер мына силер деле мен менен макул болот болушуңар керек кыргыздын мурдагы оондорун эч кандай аккордеондун бир музыканын коштоосу жок эле шараккан суунун жээгине отуруп алып деле ушинтип ырдап койсо кандай жүрөк эс алат азыркы жигиттер таанышпасын азыркылар көпчүлүгүнүн музыкасы жок болуп калса ал ырды ырдаганга болбойт жөн эле сүйлөп койсо болот ошон үчүн бара бара ырдай албай жүрүп жана рэп ошондон чыгып кеткенби дейм да сүйлөп кое бергенчи рахмат эми мына убакыт деле жыйынтыкталып баратат азыр эми биз эрлан инибизди бир ырдатсак анан ошол менен акырындан коштошо турган убакыт келди ысык көл сага эле барам деп ырыска тоосо эле жагар деп ойлогон эмес экенмин ошондо сени эле табам деп ойлогон эмес экенмин мен ошондо сени эле табам деп гүл кайрсага эле жагам деп толгон кечинде күкүгүн кайда эле кетирдиң гүлгө окшош жаным кош эми да гүлүң делең үссөм кечиргин гүлгө окшош жаным кош эми да гүлүңдүн үссөм кечиргин күнөөлүү болсом кечиргин дартына даба эте албай далайлар жүрөт жете албай жашоонун баркын кеч билип мен жаныңда турам жете албай жашоонун баркын кеч билип
жаныңда жүрма жете албай, жаныңдан алыса кете албай. Гүлкайыр жаным кош эми, гүлүңдүң үссөм кечиргин, күнөөлүү болсом кечиргин, күнөөлүү болсом кечиргин. Элдерге учурашып атканда айткан болчумун. Бир туугандар, азыр мына жигиттер сиздерге эски жүрөккө жакын, биз билген, биз ошол ырды угуп чоңойгон ырларды бүгүн сиздерге угузат деп. Мына ошондой айтылган убадага жооп болуп, азыр Эрландын, Асанкалы агабыздын жакшы чыгармасын тартуулап берди. Дагы бир жолу бир кол чалгыла. Азамат. Эми Имаке, мына ошентип коштошо турган убакыт келди. Өзүңүздөн баштайлы. Убакытты караңыз, кармай албайт экенбиз. Билинбейли 45 мүнөт, 50 мүнөт убакыт өтүп кетти. Көңүлдүү болуп сүйлөшүп отурдук окшойбуз. Ошон үчүн убакыттын кантип өткөнүн билбей калдык. Элдерге айта турган ушул аксакалдашып, жалпы элдерге кайрылып кое турган бир сөзүңүздөрдү айтып койсоңуздар. Эми Кудай буйруса, Кудай кааласа, ушу жакшылык болсун, элибизде токчулук болуп, той болуп, ынтымак болсун. Элдин арасында ушу таланттуу балдардын чыгармачылыгы ийгилип, жолдошдор болуп, жолдоштору кыдыр болуп, кыргыздын үрп адатын, салтын, тилин, дилин, жакшынакай комузун, аккордеонун унутпайлы, өзө турган балдарга дайыма жардам берели. Кудай буйруса, кыргыз ошо менен бийик болуп келгенбиз. Ошо менен ыйык болуп келгенбиз, салтыбызды эч убакта унутпайлы. Кыргыз эл үчүн кызмат кылып жүрө берели. Сиздерге да чоң рахмат. Рахмат. Шенбек. Эми эмне дейбиз? Ырчылардын тилеги албетте жакшылык болот. Жакшылык көп болсун дейли. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Жаманчылык, аманчылык жеңет дегендей, аман бололу. Азамат. Бешик боюк болсун дагы жолу. Кана, Бек. Мен барган жериме эле биринчи ушул студияңыздарга рахмат. Кайсыл эфирге барбайын ошол жердин ыраазычылыгын айтып жүрөм. Имашкеге да чоң рахмат жакка чакырганда. Жалпы кыргыз элинде тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Ар дайым өнөрдү сыйлап, өнөрдү барктап жүргөн кыргыз элине терең ыраазычылык. Аман болуңуздар. Сиздердин уттуу студияңыздарга рахмат. Ошо кыргыз элим аман болсун, бар болсун, ден соолукта болсун, токчулук болсун элибизде. Жакшылыктар деле жолугушуп жүрө берели. Ошо деп кой. Ошо. Эң аягында суроо келип калган жаман экен да, баары сүйлөп коет экен, сүйлөгөнгө сөз калбай калат экен да. Анан ошо деп калат экен. Эгер жакшылап ойлонгон кишиге эң акырында сүйлөгөн кишиники жакшы болот. Себеби дегенде, бул кишилердин баарын эмне жөнүндө айтып аткан болсо, ошолор айтпаган. Айтылбай калган. Айтылбай калган. Ошолор бир идеяны айтып койгон болсо, эстетип койгон болсо, ошонун баарын жакшынакай толуктап айтып кое турган бул жакшы. Сталин өзү элдин баарын сүйлөп турган, акырында өзү жыйынтык чыгарып койгон да. Өзү биринчи сүйлөп алган болсо, элдерден башкалардан дагы көп жакшы идеялар чыгып кетиши мүмкүн да, ошол үчүн аягында сүйлөйт. Болуп турбу? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, мына ошентип бүгүн бизде конокто болушкан жигиттерибиз аккордеон ордосунун жетекчиси Имаш Калыбаев, ошондой эле Кытайдан келген бир тууганыбыз Ишенбек Муктар уулу, ырчы жигиттерибиз Бек Медетканов менен Досунбаев Эрлан деген жигиттерибиз келди. Дагы бир жолу рахмат, кош келипсиздер. Анда ордуңуздардан бир туруп койсоңуздар, сиздерге бир ыраазычылык айтып коелу. Рахмат. Анда ден соолукта болуп биздин студияга келип туруңуздар. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге рахмат. Бир туугандар, эми мына төмөндөгү мен алдымда жазылып турган телефонго суроо жоопторуңуздар болсо жазып коюңуздар. Бүгүн Борончу шоу программасында мына ошондой кыргыз элине кызмат кылып жүргөн жигиттер биз менен бирге болду. Эмки жумада жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.